естүү жана сүйлөө кабилетине шектүү бар адамдардын официальный статистика дейди го. Сол боюнча ресми маалимети боюнча 32 миң, бейресми маалиметтер боюнча 80 миңдай адам бар. Бул жерде бир айта кететиним, бул ресми маалиметке жаңагы шектүү адамдардын баары кирмеуи мүмкүн. Өйткөнү бизде бала 5 жашка келген кезде кулагына кохлеарный имплант салынат мамлекет тарапынан. Эгер ол имплант жакшылап жаңагы бейимделип кетсе, организм инклюзивдүү мектепке барат. Инклюзив мектепке баргандан кийин ол алдынан жекеше кыйындыктар туулат. Өйткөнү ол бала карапайым, калыптуу балалар менен бирге билим алууга шамасы жетпейт. Сондуктан мектептер энди аттестат берет. Сосын аргай бизде колледждер бар. Арнай билим мамандары, мекемелери. Ол жерде биз мисалы конкурстарга заявка жазган кезде соның бәрін ашып жазамыз ғой. Сол үчүн биз зерттеймиз. Сол кезде ол жерде мен мамандыктарын караганда тигинчи, мебель жасоо деген сыяктуу мамандыктар. Ол былай карасаңыз, ол баланын жаңы эчтүү менен сүйлөө кабилетинде шектүү болсо да, ойлоо кабилетинде шектүү жок кой. Ол кез келген мамандыкты ийгере алат. Сондуктан сол үлкөн барьер бар билим алуу боюнча.